Биз кыргыздар өзүбүздүкүн эч качан бөтөн элде, бөтөн жерде таштай албайбыз. Нью-Йорк диаспорасы Акылбекке аябай чоң жардам беришти. Ал 1 жыл мурун Мексика аркылуу келип, бул жерден онкологиялык ооруга калган. Саламатсызбы, Акылбек? Саламатсызбы. Саламаттыгыңыз жакшы бойдон, дал ушул маанайыңыз дагы жакшы бойдон жолукканга аябай сүйүнүп атабыз. Кыргыз туугандар айтып атат, ушу биздин жигит ушундай сыркоолоп калган экен. Кандай жардам көргөзүштү? Кандайча жардам сурадыңыз? Бул жерде ынтымактан баштасак. Саламатсызбы, жамаат. Ушул былтыр күзүндө сентябрь айында келген. Нью-Йоркко поручитель болчу, ошо Нью-Йоркко келдим, өтө атайлап эле. Бул жерден медстраховка жасатып алгам, ошо бат эле жасалат экен. Жумушка жаңы орношком. Нью-Джерсиде автобаза бар экен, ошол жакта иштей баштагам. Анан кичине кыйнала баштадым. Анан кыргыздар биякта көп экен, ошолорго чалып кайсы больница барам десем айтты, ошо Коун Айленд хоспиталга барсаң 13-14 этаждуу больница бар деди. Ошол жака барсаң карайт деп. Анан ошол жака бардым. Түшкө маал Нью-Джерсиден эртемен чыккам, түшкө маал ошо больницага келип кечке чейин анализ алышты. Кечинде ошо операция кылабыз деп эле, ошо кечинде саат 8ге чамап калган, ошо маалда операция киргизди. Дароо биринчи күн эле операцияга. Биринчи күн эле операция, ошо кечке чейин. Анализдер тездей салышып. Ошо диагнозуңузду кандай чыгарышты? Онкология, чоң ичегиде онкология. Буга чейин эч кандай ооруган эмес. Ооруган эмесмин. Больницада көп жаткан эмеспиз. Россияда көп жүрдүм. Ал жакта да иштеп, ал жакта да анализдерди тапшырып эметчүбүз. Мындай Таза болчу. таза, жакшы эле болчу. Кечинде операцияга киргизишти. Анан баягы психологиялык жактан да колдоо керек да. Бул Американын бир көйгөйү. Эгерде Кыргызстанда жакындарың, туугандарың, бир тууганың, балаң, келинчегиң жанында болсо, бул жерде жалгыздык менен күрөшүү деген бир чоң көйгөй дагы бар да. Сиз менен азыр маек бир аз оор болгон турат, бирок баягы сезимдериңизди жашырбай эле ачык сүйлөшсөк. Эми жалгыз Алла Таалам, Кудай Алла Таалам жанында болду. Кудай деп эле калдык. Биякта кыргыздар ошо колдоо көрсөтүп атты аябай. Андан тышкары эми онлайн интернет болгондон кийин онлайн сүйлөшүп аттык үйдөгүлөр менен. Диагнозду сразу айткан жок, себептен аны операциядан кийин, 1 жумадан кийин ошо анализ чыкты, ошондо. Операциядан кийин алып, анан анализге жөнөтөт да, э? Ооба, ошондо аны диагнозду билдим. Ага чейин ошо Кудайым колдоп келди. Ошо Нью-Йорк KG жамааты да колдоп келип, ал акыбалымды сурап келишти. Ошо бияктан мен ыраазычылык айтарымды Рыскул байкеге, Жыргалбек байке, Керим байке ошо келип. Кандай жардам көргөзүштү байкелер? Моральный жардам көрсөтүштү, келип ал акыбалымды азыркыга чейин келип сурап турушат. Жана материально жардам беришти. Ошо Нью-Йорк KG жамаатына чоң рахматымды айтып кетким келет. Сиз негизи Кыргызстанга кетейин деп ойлодуңуз да? Ооба, больницадан чыккандан кийин Биринчи операция. Биринчи операциядан кийин, больницадан чыккандан кийин ходунок менен бастым да. Больницадан операциядан кийин. Аябай эле арыктап дагы, тамакта, диетада диагнозду уккандан кийин ошо Кыргызстанга эле кетейин деп ой болчу. Анан ошондо бул жактан Айжан эжем, автомобилинин бар биякта, ошолор келип, диаспорага кайрылышып, диаспоранын өкүлдөрү келип, анан ошо сунуштады. Бияктан Америка бекер дарылап аткандан кийин бияктан эле дарыланып, анан өзүң ал акыбалыңа караша кетсең ошондо кет депчи. Дарылануу процесси кандай болот экен? Дарылануу процесси операциядан чыккандан кийин компьютерден томография болду. Андан кийин онкология которуп, онкологиядан ошол химиотерапияны назначение кылышты. Лечение бул компьютерден томография кылды, андан кийин химия назначение кылышты ошол онкологиядан. Химия назначение бул таблетка менен алып атам. 2 маал ичем таблетка, эртең менен кечкисин. 2 жума ичем, 1 жума эс алат организм. Андан тышкары айына 1 жолу барып анализ тапшырам. Вес текшерет, температураны, ал акыбалымды сурап турушат. Өзүңүздүн эле бир сезимдериңиз менен бөлүшсөңүз, бул ооруну уккандагы сезимдер, кол сунган эме сизди колдогондор, жалпы ошол күндөрдү эстесеңиз. Ооба, бул кечинде Керим байке менен Жыргал байке диаспоранын өкүлдөрү звондашты. Кафеден да жолуктук, ал жака Раушан эже келди. Раушан эже дагы ошо диаспоранын өкүлү болот экен. Рыскул байке ошолор менен жолугушуп, бир сыйра андан тышкары материально да ошо группага жазышып өзүбүздү. Канча сом чогулуп беришти? Ой, эсимде жок, чын айтканда. Бул ал акчага эмнеңизге жетти? Ал акча жол кереме,
мен азыр чоң ичигимди сыртка чыгарып койгон үчүн анча мынча неме сатып алам, перевязочный материал сатып алам. Андан тышкары мен өзүм диетада болгондуктан мындай диетический тамактарды өзүм ошо алып эметип атам да, баягы творог деп айтсак болот, кефир, тамакты эле көп деле жебейсиң кыскача айтканда. Ошол анан гостиницада жашадым, ошол акчам аябай жардам берди. Жашаган жериңиз, Жашаган жерим. Азыр каякта жашап атасыз? 2 ай болду, эме шелтерге бияктан угуп калдым, ошо мигранттарга жардам бере турган программасы бар экен, атайын Американ шелтер деп коет экен. Ошол жакка баргам, ал жактан 2 жума распределительный шелтерде болдум, 2 жума эмес, 1 жумадай. Анан мен ооруп атам деген үчүн мени бат эле гостиницага отуруп жиберди. Азыр гостиницада жашап атам. Бир номерде 2 адам жашайбыз, туалет, ваннасы ичинде жумасына 1 жолу постелде отуруп кетет, 2 жолу уборка болуп кетет, 3 мал тамагы бар. Жерге кимдер барып жашайт? Сиз ден соолугуңузга байланыштуу. Эми баягы мигранттарга жардам берген, кимдин бияка келгенден кийин тууганы, уруу жок болсо, таанышы жок болсо, жатаарга жер жок болсо, ошол жака барса болот. Мисалы айталы азыр кыйналгандар, үй жай жоктор да ушундай шелтерлерге жардам берүүчү жайларга барып кайрылса болот. Андай жерде жашагандын эч кандай кийинки тарыхына көйгөй жаратпайт бекен? Көйгөй жаратышат деп айтышат, бирок мен оору Сизде эмес, башкаларга кеңешиңиз. Сиздин учуруңуз баягы өзгөчө болуп атпайбы? онкология. Эме деп коет экен, мен да историясын окугам, окусам эме дейт, жанагы обществого абуза болуп калат деген эмеси бар экен. Бул кийин сотко эмеси касиети тийип калышы мүмкүн экен да. Ал жерде кимдер, мен көргөндө баягы сизге барганда биз өзбек тууганды көрдүк, түркмендерди көрдүк, мексиканецтерди көрдүк, айтор мигранттардын бир тобу болсо керек, Ооба, ал жакка 90% Латинская Америка деп койсок болот. Венесуэла, Колумбия, аябай көп мамлекеттер ошол Латинская Америка, ошолор көбүнчө эметишет. Андан тышкары баягы Советтер Союзунун жарандары да ошол жака муктаж болсо ошол жака келишет. Деги эле биринчи күндөн тарта ден соолугуңуз кандай өзгөрүүлөр болду? Биринчи күндү операциядан чыккандан кийин 7 күн реанимацияда жаттым. 7 күн реанимацияда. Караган киши болгон жок да, онлайн сүйлөшүп, эме реанимация эч ким киргизбейт да. Ал жакта өздөрүнүн медсестралары бар, ошолор карап атышты. Андан кийин эмеге которду, кечинде палатага которушту. Ошол чакта учурда сезимдериңиз эмне болду? Эмне деп өзүңүз менен өзүңүз сүйлөштүңүз да ошол? Албетте, бул Кудайдын колунда болгондон кийин ушул жашка келгенче эмне кылдым, эмне жакшылык кылдым, ушинтип эле жашап бүтүп калабы деген ойлор да келди. Биринчи күндөрү ошо кетким келди Кыргызстанга. Көңүлүм дагы ооруду. Ошентсе да туугандарымыз звондашып колдоп турушту. Үй бүлөңүз бар да, Үй бүлөм бар, Кыргызстанда. Канча балаңыз бар? 3 балам бар. Балдарыңыз чоңоюп калды. Американын медицинасы жөнүндө айтып бериңизчи. Эми мен азыр өкмөттүн больницасына кайрылып атам. Ошол жактан лечение алып атам. Эч кандай деле мындай айтпайм, өзгөчө деп. Баягы эле өзүнүн алгоритмдерим бар, ошолор менен лечение алып атат. Мисалы, дары убагында берет, убагында келип температураны ченеп кетет, убагында врачтар обход кылып кетишет. Анан финансирование жакшы болгон үчүн биякта кенем деп койсок болот да, ошо. Химия бекер. Химия терапиясы. Канча этап менен химия беребиз дейт сизге? 6 башында айтып отурушкан 6 этап деп, азыр 8ге чейин улантып коюшту. Эмнеден улам болушу мүмкүн экен мындай илдет? Мындай илдет вирус бар деле адамдарда бар го, ошо кимдин иммунитети слабый болуп кетсе, ошо эметип калат. Америкага келген алгачкы сезимдериңиз, азыркы сезимдериңиз? Алгач Америкага аябай эле чоң эле үмүт менен келгенбиз Америкага. Мен Россияда иштеп жүргөндө да жөн жүрбөй ал жакта да университетте окугам, заочно. Бияка келгенде да бир жактан да бир кесипке окуп үйрөнүп кетсек деген ой бар болчу. Алдыда адегенде тил үйрөнүш керек. Америкага келердин алдында бул адегенде тил үйрөнүш керек экен. Тилди азыр жатып алып үйдө отуруп болсо үйрөнөбүз онлайн. Мына азыр келем деп тургандар болсо, мындай Америка тууралуу кандай ой туура болот? Планды кандай коюш керек? Тил үйрөнүш керек адегенде Америкага келиш үчүн. Бияка келгенге жараша окуу жаштарга айтат элем, ушул Кыргызстандан эле тил үйрөнүп онлайн тапшырса болот экен бияка, мисалы, ошентип окууга келсе жакшы болот. Бияка себептен эле Кыргызстандан окуган дипломдор көп жаратпайт экен, бияктан баары өздөрүнүн дипломдорун карашат экен.
Ошон үчүн бияка окууга келсе жакшы, грин карт утуп келсе жакшы. Айла жок, баягы турмуш кыстагандыктан көбүнчө азыр через Мексикага келип атышат да. Азыр мына бизди көрүп аткан кыргыз туугандардан эмнени сурансак болот, кандай кайрылуу таштасак болот? Чикаго жамаатына да рахмат айткым келет. Умар устазга жана Айсылуу карындашыма рахмат айткым келет. Себеби ал жактан да морально колдоп, материально да жардам беришти. Жакшы күндөр алды да, буюрса мен да жакшы айыгып, мен дагы кыргыз эл журтума жардам берем деген оюм бар. Достор, урматтуу мекендештер, менин жанымдагы адам ушунчалык жан дүйнөсү менен кайраттуу бекем адам экенине мен 100% ынанып отурам. Бул мекендешибиздин окуясын угуп менин көзүмө жаш алгым келди, бирок кайраттуулугунан биздин мекендешибиз бекем отурат. Ал тургай мына ушул сүйлөп берген интервьюларында жардам сураганга батынган жок, бирок мен бизди көрүп аткан бардык мекендештерибизге эгерде колуңуздардан келип Америкада бир канча убакыт болуп бир аз ашыгыраак акча таап калган болсоңуз, Акылбек байкенин ден соолугуна бир аз жардам кылыңыздар деп үмүт артабыз. Кудай буюрса, Акылбек бутуна туруп калса, түзмө-түз сизден маек алабыз, Албетте. Чоң рахмат силерге. Бизди көрүп аткандар болсо, Акылбек мырзаны жакшы комментарийлер менен да колдоп коюңуздар. Ал поручулук кызматта Нью-Йорктон Каната Жумакадырова. Өнөктөшүбүз куруу компаниясы Авангардга терең ыраазычылык билдиребиз.